Урматтуу көрөрман, Түз эфирде Алатоо Лайв программасын көрүп жатасыз. Студияда Мантур Төрөбаев. Кыргызстандын жаш окумуштуу онкологтору илимий жетекчи Арсанбек Туманбаевдин карамагында Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн магистрлердин жана клиникалык ординаторлордун эл аралык конференциясына катышып кайтышкан. Ошондой эле жаш адистер онкологиядагы актуалдуу маселелер боюнча докладдарын ийгиликтүү жасашкан. Кадырман телекөрүүчү, алдыда берүүбүздө дал ушул темада кененирээк маек жүргүзөлү деп турабыз. Программабызда жаш ординаторлордун илимий жетекчиси Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус славян университетинин онкология жана нуур менен дарылоо кафедрасынын доценти Арсанбек Туманбаев, ординаторлор Нургүл Аматова жана Кудайберди Кубанычбек уулу студиябызда. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Мынакей Арсанбек Муктарбекович, негизи эле кандай мындай тажрыйба десек болот, башкалар менен сүйлөшүп келдиңиздер, айтсаңыздар. Конференция кандай өттү деги эле? Саламатсызбы? Жакында Ташкент шаарында өзүңүз айткандай эл аралык конференция болду. Онкология жана радиология тармагы боюнча. Ал жерде негизинен бул Азия өлкөлөрүнүн, ошондой эле Орусия мамлекетинин жаш илимпоздор өздөрүнүн илимий иштери боюнча докладдарды жасашты. Ошолордун катарында бизден да Кыргызстандан 4 ординатор, 2 ординатор Кыргыз-Орус славян университетинин онкология кафедрасынан, 2 ординатор Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан докладдар менен выступать этип, Кыргызстанды ошол жакта өзүбүздүн илимий иштерибизди башка мамлекеттер менен бөлүштүк. Мынакей жаш адистер деп калдык. Нургүл жана Кудайберди экөөңүздөр барып катышып келиңиздер. Айтсаңыздар, сиздердин баяндама, докладдар эмне жөнүндө эле, кандай темага басым жасадыңыздар? Менин докладым боюнча айтып кетсем, менин докладымдын темасы өпкөндүн залалдуу шишиктерин трипан биопсия диагностикалык методу боюнча аныктоо жөнүндө иш жасалды. Биздин иш-чарабыз болсо онкология, улуттук онкология жана гематология борборунда өткөрүлдү. Өпкөнүн залалдуу шишиктери актуалдуу болуп саналат. Анткени бул дарт азыр онкология оорулар боюнча биринчи орундарда турат. Жана жаштар көп кезигет бул ооруга. Ошон үчүн бул ооруну актуалдуу деп санап, биз иш-чара жасадык. Кандай болуп тандап калдыңыз? Же мынакей илимий жетекчиңиз сизге мындай көргөзмө бердиби, же өзүңүз эле мындай тандадыңыз дегендей? Өзүм эле тандадым. Аябай кызыктуу тема, актуалдуу тема, ошон үчүн ушул теманы тандап иш жасадык. Кудайберди мырза, сиздин темаңыз кандай эле? Кандай баяндама жасадыңыз дегендей? Менин темам Өзбекстанда бул сөөктүн шишиктерин, сөөктүн онкология оорусундагы сөөктүн шишиктерин алып салып, жасалма муун коюу темасында болгон. Конференция аябай жогорку деңгээлде өттү. Өз негизи актуалдуу тема бул. Биздин Кыргызстанда жакынкы жылдарда биз ушундай операцияларды жасап баштадык. Жасалма муундарды коюп. Бул Кыргызстанда, Кыргызстанда баштадыңыздар. Мурда 80-жылдарга чейин өзү бул оорулар, сөөктүн онкологиялык оорулары, залалдуу шишиктери ампутация операциясы менен гана чектелген. То есть ушул жерде алып салуу боюнча. Биздин максатыбыз бул муундарды сактап калуу максатында жасалат бул операциялар. Айтсаңыздар, мынакей негизи эле онкология кафедрасына көп жаш адистер келбейт. Арсанбек Муктарбекович, сиз өзүңүз жакшы билет чыгарсыз. Айтсаңыз, анан кандай болуп сиздер бул кафедрага келип калдыңыздар? Же көрсөтмө аркылуу, же мүмкүн бирөө чакырды дегендей? Бизде 5-чи курстан баштап эле, бул университетте окуп жүргөндө 5-чи курстан баштап эле онкология боюнча сабак өтөбүз. Ошол жерден көрүп, онкологиялык оорулар менен ооруган пациенттерди көрүп, ошодон кызыгуу пайда боло баштады бул тармакка. Нургүл, сиз кандай болуп келип калдыңыз бул тармакка? Бул тармакка мен өзүм каалоом боюнча келдим. Анткени биз Кудайберди байке айткандай эле, онкология боюнча сабак өтүп баштаганда биз көптөгөн жаңы методдор бар экенин билдик. Дагы жаңы иш-чараларды, илимий иш-чараларды өткөзүп атканын көрдүк. Ошол боюнча бизде кызыгуу пайда болду. Ошонун баарын
көрүп кызыгып ушул онкология тармагына келип калдык. Анткени онкология менен ооруган адамдардын саны көбөйүп баштады. Бирок ошого соңку 20 жылда көбөйүп баштады десек болот, негизи изилдөөлөр боюнча ушундай экен. Көбөйүп баштады. Ошого караганда жаңы методдор да көп. Дарылоо боюнча адамдар онкология деген сөздү укканда аябай коркушат. Ошону коркпогула деп айткыбыз келет. Анткени дарыласа болот. Ошо жаңы илимий иш. Эң туура айттыңыз, негизи онкологияны укканда эле акыркы чечим деп да билишет. Нургүлдүн темасы, бул докладдын темасы негизинен дартты аныктоо боюнча болду. Трепан-биопсия деп коет. Бул мурда бир 2019 жылга чейин бизде өпкөдөн залалдуу шишик оорунан ачып трепан-биопсия деп өпкөнү, көкүрөк, көңдөйдү ачып туруп анализ алуунчу да. Лапароскоп методу менен азыр бул өзүнчө ийнелер бар. Ошол ийне менен кирип эле неинвазивный деп коебуз. Ошондой методика менен дарттар аныктана баштады. Анан онкологияда мен мындай сүйүнткөн нерсе, бул жаштардын, ординаторлордун ошо илимийге, иштерге кызыгуусу өрчүндөп атат, өсүп атат. Буларга бул тармакта өсүүсүнө мен мындай терең ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Биздин агайларга, жетекчилерге, Кыргыз Орус Славян университетинин ректоруна Владимир Иванович Нефадевке, Кыргыз медициналык академиясынын ректору Кудайбергенова Индира Азабаевнага, мен биздин өзүбүздүн кафедранын жетекчиси профессор Камаралиге, бул кишилер бизди жол көрсөтүп, кызыктырып, бүт иштерди мындай бөлүшүп көрсөткөн үчүн жаштарыбыз мына илимий иштер менен кызыгуу мындай сүйүнтөт да. Себеби дегенде чынында элдер менен конференцияда салыштырып көргөндө биздин жаштарыбыздын келечеги кең да. Аябай өздөрүн жакшы алып жүрдү, жакшы докладдарды жасады. Андан дагы бөлөк баса белгилеп кете турган бир катышуучубуз призовой место менен өтө мындай чечен деп коет го, ораторский способность менен мындай призовой место менен келдик да. Менин оюмча улуттук онкология борбору, биздин жаштар, агайларыбыз, биз мындай салыштырып көрсөк, чет мамлекеттерден андай деле артта эмеспиз. Кээ бир тармактар боюнча алдыда болушубуз мүмкүн экен. Анда биз салыштырып көрүп келе алдык. Ушундай конференцияларга катышуу бул ийгиликтерди жаратат деп ойлойм. Ошону менен бирге ошол Өзбекстандагы организаторлорду профессор Пратова ошол негизинен председатель болуп организовать этиптир. Ал кишиге дагы ыраазычылык билдирип кетели, чакыруу билет берип жакшы организовать эткендери үчүн. Мынакей Өзбекстанда болуп өткөн Ташкент шаарындагы ошол конференцияга кайтып келсек, сиздер үчүн кандай мындай өзгөчөлөнгөн баяндамалар жасалды? Сиздер мүмкүн жаңы бирдекени өзүңүздөргө мындай тажрыйба катары мындай илип алдыңыздар дегендей айтсаңыздар. Сиздер үчүн мындай өзгөчөлөндү дегендей. Ал жерде көптөгөн докладдарды көрдүк. Анан биз дагы ал жерде катышып улуттук онкология борборуна барып көрдүк. Ташкент шаарынын, Өзбекстандын. Ошо көрүп биз дагы Кыргызстан медицинасы артта калбаганына артта калат. Ынандыңыздар да бир жолу. Ынандык ошол жактан. Ошо жогорку деңгээлде өттү конференция. Мына учурдан пайдаланып мен дагы ыраазычылык билдирип кетем. Улуттук Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректоруна Индира Орузбаевнага, жетекчилерге онкология борборунун. Менин руководителим Бабалаев Алмазбек Алтынбаевичке. Нургүл, сиз үчүн кандай болду? Мүмкүн өзгөчөлүк дегендей, кээ бир баяндамалар сиз үчүн жаңылык болду.
Бул конференция аябай кызыктуу өттү, жогорку деңгээлде. Уюштуруучуларга аябай чоң ыраазычылык билдирет элек. Биз жаңы методдорду, жаңы темаларды, актуалдуу темаларды уктук. Бул конференцияда лапароскопия жөнүндө, лапароскопиялык операциялар жөнүндө докладдар болду, аябай кызыктуу өттү. Жаңы химия препараттар колдонуу боюнча тоже дагы докладдар болду, аябай кызыктуу. И башка өлкөнүн студенттер менен ординатор жаңы баарлашуу болду жаш муун менен. Ошо достошуп таанышып. Баштын бет жактын микрохирургиясы боюнча жакшы доклад болду. Сиздер үчүн мындай өзүңүздөргө мындай келип отурган бир жаңылыктар, жакшы тажрыйба алдыңыздар. Тажрыйба алдык. Анан сиздердин ушул онкология кафедрасына тапшырып окуп жатканыңыздарды жакындарыңыздар кандай кабыл алды, ошону айтып берсеңиздер. Биздин жакындарыбыз жакшы эле кабыл алат, сыймыктанат. Биз менен каршы болгон жокпу дегендей? Жок, каршы болгон жок. Башынан баштап эле. Эми башында бир аз неме болушту, оор кесипти тандап атасың, кыйынчылыктар болбойбу деп. Тынчсызданганы эң башкысы бул сиздерге кыйынчылыктар болбойбу деген болду, башка эч нерсе жок. Арсанбек Муктарбекович, айтсаңыз, мынакей жаштар келип атат, мурун бир убакта солгундап кеткен дагы учурлар деп айтып калдыңыз өзүңүз дагы. Онкология тармагы медицинада бул эң бир татаал тармактардын бирине кирет да. Оорулуулар дагы, анан дарылоо жолдору дагы аябай көп. И медицина бир жерде турбастан өсүү болуп атат да. Анан негизинен Кыргызстандын статистикасын карасак, бизде кайрылган оорулуулардын көпчүлүгү эле 3-4 стадиясында кайрылат да. Кечигип кайрылгандыктан көпчүлүгү көп узун жашабай калышат да. Менин оюмча ошол аркылуу дагы көп психологиялык жактанбы же жумуштун кыйынчылыктарын тараптанбы азыраак тандашчу да. Азыр жакшы, онкологиянын бул өтө актуальный болгон тармак, ординаторлор, студенттер көп эле тандап атат. Негизинен Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө биринчи, экинчи башталгыч стадияларында дартты аныктап алсак, бизде 5 жылдык жашоо деп коет, 5-летняя выживаемость деп. 99 кээ бир ооруларда 99%-га чейин жетет да. Өтүшүп калганда эми кыйыныраак. Менин оюмча жаштарга дагы бүт түшүндүрүп атабыз. Мен өзүм сабак берем 6-курстун студенттерине. Аларга да бүт баарын баяндап айтып беребиз сабак учурунда. Мынакей дарылоо ыкмасы деп калдыңыз. Дарылоо ыкмасы медицина барган сайын улам заманбап жабдыктар менен өзгөрүлүп атат. Кыргыз өлкөсүндө бул жаатында кандай жүргүзүлүп атат? Артта калган жокпу дегендей, бул медициналык жабдыктар боюнча. Негизинен жакшы суроо бердиңиз, кызыктуу да суроо да. Жакында биздин агайыбыз, доцент Саяков Үмүт Алгаралович менен ушул конференция жөнүндө сүйлөшүп турдук да. Бирок ал кишинин бир сөзү жакты да. Бизде эң бийик нерсе бул кадрлар да, медициналык кадрлар. Ошол тармагыбыз бул дүйнөлүк деңгээлге, эл аралык деңгээлге кандай десем, чыгыш үчүн туура келет да. Канчалык жаңы заманбап мамлекетти, жаңы заманбап технология болбосун, ал операторго зависимый болот. Кадрлар жок болсо, демек иштебей ал иштебей турушу мүмкүн. Бүт эле методдордун баары 70-80% бул кесипкөй адамдардан зависит этет да. Бизде андай кадрлар бар. Менин оюмча дагы өнүгүү болот, өсүү болот. Мындай айтканда, жаштарыбыз илимге кызыгып атат. Илим менен биз алдыга батыраак чыгабыз, илгери жетишебиз. Дарылоо ыкмалары деп калдык. Дарылоо ыкмаларында кандай өзгөчөлүктөр бар? Кандай өзгөчөлүктөрдү киргизип жатасыздар? Мынакей жаш адистер келип атат. Сиздер кандай кабыл алып атасыздар деген. Кудай берди айтып бересиңер, жаңы дарылоо ыкмаларында биз азыр
муундарды коюп атабыз. Мисалы мурда Бул Кыргызстандагы өзгөчөлөнгөн өзгөчөлөнгөн бири. Мурда вот пятилетний выживание 20% болсо азыр 80%ке чейин бул жогорулады. 90-95% пациенттерди биз муундарын сактап кала алабыз да азыр протездерди коюп, жасалма муундарды коюп. Бул ошо жаңы технологиянын, жаңы табылган дарылардын, химиотерапиянын комбинированный лечение деп коет. То есть операцияга чейин химия, доксорубицин деген дарылар бар. Ошолор менен кошумчалап кетейин. Бизде мурда Кудайберди айтып кетти. Сөөк муун ооруларында конечностьти алып салчу да. Такырлык кесип, Кесип алып салчу да. Азыр мына бизден өзүбүздүн агайыбыз Кудайбердинин илимий жетекчиси Бабалаев Алмаз Алтынбаевич Москвадан окуп келип, Кыргызстанда ушул нерселердин баары жасалып атат. Протезирование, сөөктүн муун алмаштыруу да. Бул сизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн сөөк сынганда башка методикалар менен коюлат да. Онкологияда бул сөөк сынбайт, ал жакта шишик. Шишиктин негизинде сынган болсо, ал жакта бир эле муунду алмаштырып койбойт. Анын арасында химиотерапия бар, лучевая терапия бар, дарттаңтоосу бар. Өтө мындай татаал нерсе да. Бул биздин Кыргызстанда жасалып атканы жакшы бир көрүнүш да. Алдан бөлөк дагы менин оюмча жаңылыктардан Нургүл дагы айтып берет. Мен айта кетсем, биздин өткөрүлгөн иш-чара боюнча трипан биопсия өпкөнү зал шишиктерин аныктоо боюнча бул метод 2019 жылдан бери колдонулуп келе жатат. Мурда болсо бул методду колдончу эмес. Бул метод азыр болсо неинвазивный деп коет, малоинвазивный метод болуп саналат. Мурда өпкөнүн шишиктерин аныктоо боюнча мисалы кыйын татаал операциялар өткөрүлчү, диагноз коюш үчүн өпкөнү ачып чоң операция жасалчу да. Азыр болсо малоинвазивный метод боюнча вот трипан биопсия оңой жазалат, бат жазалат жана амбулатордук условия боюнча жазылса болот да. Бул методду эми будем широко применять деп коебуз го, аныктоо үчүн. Кеңири колдонуп дагы да, практика жүзүндө дагы. Айтсаңыздар, сиздердин келечектеги пландарыңыздар кандай? Негизи эле дагы илимий баяндамалар, кандай ачылыштарды мүмкүн жасайм деп мындай далалат кылып атасыздар? Илим жакында Москвага барып дагы окуп келсекпи деген ойлор бар. Аспирантурага. Сиздеки Нургүл, сиздеки келечектеги кыялдар дегендей мүмкүн. Келечектеги кыялдар илимий иш-чара боюнча кетким келет. Ушул тармакта жаңы методдорду үйрөнүп, жаңы генетические методы деп коет, диагностики, ошондой методдорду үйрөнүп, биздин Кыргызстанга ошондой жаңы методдорду алып келип, ошолорду колдонууга аракет жасасак болот. Анткени онкология боюнча оорулар көп, өзүңүз айткандай эле. Медицинага салымыбызды кошобуз деп. Медицинага салымыбызды. Кыргыз медицинасы айтканда эң жакшы Арсанбек Мухтарбекович мынакей химия жана нур терапиясын алгандар көбөйүп кетти деп калдык. Соңку 20 жылдын тегерегинде изилдөөлөр дагы ошондой көрсөтүп атат. Негизи эле кандай ыкма менен мындай эң башкы кезде дарылоо башташ керек? Бул суроодо мындай кеңириээк айтып берсем, ар бир оорунун жайгашкан жеринен анан кийин бизде гистологиялык түрү деп коебуз да. Ошолдон зависит этет да. Химиотерапия, лучевая терапия, нур менен дарылоо тармактары да ошол ооруга жараша болот. Кыргызстанда азыр кеңири мындай колдонулган тармактардан бул таргетная терапия деп коет. Таргетный деген бул максаттуу химиотерапия, ошол азыр кеңири колдонулат. Биздин химиотерапиядагы иштеген кесиптештерибиз аларда өтө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атат. Нур менен дарылоодон дагы ошондой эле жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атабыз. Кыргызстанда өзүңүз билгендей жаңы аппараттар келген, жакшы результаттарды берип атат.
Ошондой эле оорууну аныктоо ыкмалары кандай жүргүзүлүп атат? Негизи бул жакта адистер көп эле бизде Кыргызстанда лабораториялар дегендей. Ооруду сиз мындай туура айттыңыз да, бизде мен окуучуларыма дагы, мага дагы агайларым айткан, негизги бүт медицинада бул дартты аныктап алуу да. Эң биринчи. Эң биринчи элечи. Дартты канчалык туура коюлган болсо диагноз, биз айтабыз 50% уже дарыланды деп эсептесе болот да. Калганын уже кесиптин медицина кесиптин адистери дарылап алат. Бул тармакта дагы өтө жакшы жыйынтыктуу ийгиликтүү иштер бар. Бизде генетикалык жумуштар, иммуногистохимический исследованиялар бир-эки локализация менен болуп атат, бирок мен ойлойм жакынкы жылдарда бул дагы тармак кеңири колдонула баштайт Кыргызстандачы. Анан дагы бир жакшы сөз бар кыргыздарда: ооруну дарылагандан көрө алдын алган жакшы депчи, профилактика. Ушул тармакта дагы кеңири иштеп баштасак жакшы болмок. Дагы бир суроо, соңку суроолордун бири болсун дегендей, мынакей коңшу мамлекеттер, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттери булар өзүнүн медицина тармагында өзүнүн тилдерине жараша которуп терминдерди аныктап чыгышкан. Бизде дагы ошондой терминдерди аныктап кыргызча которулуп атабы? Бул жаатын айтса кетсеңиз, маалыматыңыз болсо. Бул тармакта мен Кыргыз Орус Славян университетинде иштейм. Ал жакта мен илимий жетекчим менен бир кыргызча орусча сөздүк үстүндө иштеп атабыз. Анан бир нерсени эске алышыбыз керек да, негизинен илимий иштер, илимий ачылуулар Европа өлкөлөрүндө, чет мамлекеттерде көп болот экен да. Биз бул тармакта тилге өтө деле көп басым кылбасак, мен оюмча туура болот деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Себеби дегенде, канчалык көп тилде сүйлөп, канчалык көп маалымат ала алсак, биз батыраак алдыга жылат элек да. Бүт терминди которуп, баардык китептерди чыгаруу бул өтө мамлекетибизде азыр экономикалык жактан моундай болуп турганда кыйыныраак болот да. Мен жеке оюм болчу. Кудайберди, Нургүл, айтсаңыздар, сиздердин негизи эле бир курста окугандар, мүмкүн жаштар арасында дегендей ушундай илимий жаатка кызыккандар көп элеби жаштар? Илимий жаатка кызыккандар көп эле. Мисалы мен онкология жакка келип атпаймынбы? Ар кандай тармак менен кетишкен да. Кардиохирургияга, травматология, ортопедия боюнча ар тармактар менен кетишкен. Эң жаш айттыңыз, онкология, негизи эле кардиохирургия жаатында дагы бизде кадрлар аябай эле. Жаштарыбызда кызыгуу көп. Медицина тармагында мен баса мындай айтып кете алам, ишендирип, жаштардын арасында өтө кызыгуу көп медицинадачы. Жаңы ачылууларга, жаңы методикаларды ишке киргизип, Кыргызстандын, кыргыз элине жардам берүү тармагында чоң кызыгуу чоң. Соңку мезгилде айтсак, мынакей пандемия башталгандан кийин медицинаны өнүктүрүш керек экен. Биз дагы бизге адистер керек экен деген дагы маселелер, вирусологдор дагы бизде Кыргызстанда аз экен. Ошолордун көбөйтүшүбүз керек экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, эфирибизге келип, негизги конференция тууралуу, негизи эле кыргыз медицинасы тууралуу маалымат бергениңиздерге ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Барлыгыңыздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Борис Ельцин атындагы Кыргыз Орус Славян университетинин онкология жана нур менен дарылоо кафедрасынын доценти Арсанбек Туманбаев, ординаторлор Нургүл Аматова жана Кудайберди Кубанычбек уулу менен маектештик. Биздин каналдан алыстабаңыздар.